Эми жер тамда жашагандар көмүр жакпастан эле үйдө жылытуунун башкача жолун, тактап айтканда дал ушундай жылуулук электр насосторун орнотушса болот. Жакындан тарта Финансы жана жаратылыш министрлиги тарабынан атайын программа иштелип чыгып, анын алкагында насыя да берилип жатат. Учурда дал ушундай жылуулук электр насостору орнотулууда. Бул жерде тепловой насос турат, кыргызчасынан жылуулук үйлөткүч. Бул жерде деген бул жылуулук үйлөткүч 280 квадратка ылайыктанган болчу. Негизи бул здание өзү 250 квадрат болот. Бул кандай система менен иштейт? Бул негизи өзү жылуулукту бул абадан тартып алат. Бул деген бунун немеси системасы орусчасын айтканда воздух вода деп коет. Анткени эмне үчүн воздух вода? Бул деген жылуулукту абадан алат дагы, анан ошол жылуулук менен сууну ысытат. Берге деген мисалы өзү иштегени болсо мотору бунун эмеден электричеством менен иштейт да, свет менен иштейт. То есть поэтому бул абсолютно экологичный, бул эч зыяны жок. Бул кантип иштейт? Берге деген мустак суу келет. Бу жерден көрсөңөр, бу жерде артында 2 труба турат. Бул система отопления менен таанышкандар билет. Бул подача обратка деп коет. Берге да тепловой насоска жалпак тил менен айтсак мустак суу келет. Мустак суу ысыйт дагы. Ысып туруп, анан кийин бул эмеге үйдүн системасына кирет. Үйдүн ичинде там буферный емкость деп коет. Атай ал эме жылуулукту, жылуу ысык сууну сактаган емкость болот. Ошонун ичине топтолот дагы, анан уже циркуляционный насостор менен уже бүт үйдүн системасы боюнча распределение болот. Болжолдордо ошондо бул электричество менен иштесе канча баягы киловатт саат электр сарптайт саатына? Бул деген сарптайтын потреблениеси. Бул тепловой насос 28 киловаттык мощность менен болгону менен, бирок мунку потреблениясы сарптаганы аз эле болот. 4 эсе эме аз болот. Мисалы бул иштеп атканда где-то бир 5-6 киловатт эле потребление болот. Бунун немеси мындай понятие бар, как вилка потребления деп коет. Ылдыйдан үстүнө чейин. Мисалы бунуку 2,5 киловаттан 6-7 киловаттка чейин болот. Но бул абдан суук күндөрү где-то может 6-7 киловатт сарптанат, колдонот дагы. Мындай күндөрү где-то бир 5-6 киловатт эле келет. Бул негизи эле жылуулук насосун иштетүү үчүн баягы канча градустан төмөн, канча градуска чейин иштейт? Минус канча градустан канча градуска чейин? Бул тепловой насостор минус 30 градуска чейин иштей берет. Минус 30 болсо деле иштей берет, бирок немножко кичине КПДси эле азайып калат. А так бул спокойно иштей берет без проблем. Бул мындай болот: тепловой насосторду бардык квадратка ылайыктап тандаса болот. Мисалы баштасак 40 квадрат, 50 квадрат, 100 квадрат, 152, 100, 1000, 2000, 3000, андан да көп болсо деле болот. Анткени мындай эме обычный тепловой насостор бар, анан кийин промышленный тепловой насостор бар. Промышленный тепловой насостор алар 500 квадраттан өйдө башталат уже. Анткени 500 квадраттан уже там кичине күчтүүрөөктөр керек, абдан күчтүүлөр керек, ошон үчүн мындай болот. Негизи мындай көбүнчө үйлөр 500 квадратка чейин да. Негизи мындай эң самый распространенный дегенде 200-150 квадраттык үйлөр да көбүнчөсү ошолорго. Вот мына как раз 250 квадрат үй болсо, мондай тепловой насостор болот. Орточо баасы установкасы менен 6-7 миң доллар болот, бул 200 квадрат үйгө. Эгер 100-150 квадрат болсо, 5 миң доллардын тегерегинде болот. 5-6 миң. Негизи эле бул тажрыйба мындай башка кайсы өлкөгө буга чейин колдонуп келген, кайсы өлкөнүн тажрыйбасын алып атасыздар? Бул тепловой насостор негизи илгери эле ойлонуп табылган. Өнүккөн мамлекеттер бул мындай тепловой насосторду уже 40-30 жылдан бери эле колдонуп келатат. Биз эмне үчүн азыр Кыргызстанга бул тепловой насос келип баштады? Азыр билесиңер, светтин көйгөйү бар. Ошол маселе боюнча элдер биз дагы вот издеп баштадык. Кандай альтернативасы бар? Силер билесиңер, ошо азыр кыш маалда бизде Кыргызстанда элдер көмүр жагып, ис пайда болот эмеспи? Ыш болот, ис болот. Ошондуктан ушундай неме спрос болду да. Анан биз ошонто ойлоп карап көрсөк, ошо тепловой насостор бар экен. Ошондуктан буну Кыргызстанга алып келип баштадык. Эмнеси жакшы? Бул биринчиден экономичный болот. Анткени эмне үчүн экономичный? Бул тепловой насостор суткасына 24 саат иштебейт. Бул максимум где-то 13 саат иштейт.
бул үйдү жылытып алат дагы, анан өчүп калат. Кайра температура түшүп баштагандан кийин кайра бул включается. Вот мисалы көрдүңүз беле, башында бул иштебей турган, азыр мисалы температурасы ылдыйлап кетиптир, бул кайра иштеп баштады. Албестен свет өчсө бул деле өчөт. Бирок эгер свет 2-3 саатка өчсө, эч коркунуч жок, үйдө жылуулук кармап тура берет. Анан дагы кечки 6 саат, 6-дан кечки саат 9га чейин ограничениябыз бар эмес беле? Ошол маалда бул жарандар тепловой насосу болсо, акыркы модельдеринде буда таймери бар. Таймерине, например, кечки 6-дан 9га чейин таймер коюп койсо, ошол маалда бул өчүп турат да. Бирок ошо бир күн кечке чейин иштебеди, ошол жылуулугун сактап калды да, буферный емкостко. Ошол сууну колдоно берет да, через циркуляционный насостор аркылуу. Анан кийин дагы эмнеси бар? Эмнеси бунун жакшы, сиз буга управлениясы, башкармасы полностью через телефон и через контроллер. Мисалы, бу жерде приложение бар. Приложение ар бир биздин клиентибизге коюп беребиз. Вот, мисалы, мындай кирип туруп эле бу жерден көрөсүңөр. Абанын сапатын жакшыртуу долбоору бул финансы министрлиги жана жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан ишке ашырууда. Азыркы учурда 50 миллион АКШ доллары түзөт. 3 банк аркылуу насыя, жеңилдетилген насыялар берилет. Бул Айыл банк, Элдик банк жана Бакай банк аркылуу. Үй чарбаларга 8% чейин каралган, максималдуу суммасы 1 миллион сомго чейин алса болот, мөөнөтү 5 жылга чейин да. Ошо экологиялык таза жабдууларга берилет. Мисалы, ошо жылуулук насосторго да.